жерде Маураи Нахр Ханафи мазхабы башка чөлкөмдөрдөн айырмачылыктарга ээ, өзгөчөлүктөрү бар. Демек, Индо-Пакистан чөлкөмүнүн өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Арабистан өлкөлөрүнүн өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Аларда да Ханафи мазхабы. Ооба, алар деле Ханафи мазхабы. Ооба. Эмне үчүн ушундай өзгөчөлүктөргө ээ десеңиз, анткени бул түздөн түз Ханафи мазхабынын ошол өзгөчөлүктөрүнө жана методологиясынан көз каранды да. Себеби Имам Азам Абу Ханифа, Алла рахмат кылсын бул кишини, бул киши илим изилдөөдө ошол дедукция ыкмасын колдонгон. Анан ушул ыкманы колдонгондо бул киши шакирттерин толук мындай эмеге илим изилдөөгө аралаштырган да. Ошол себептүү бир суроо түшсө, мисалы, же болбосо бир маселени талкуулай турган болсо, жалгыз өзү изилдебестен аны жалпы окуучуларына салып, жалпы талкууга. Анын айтчу ушул эме боюнча изилдөөлөр жүргүзгүлө деп, жообун тапкыла деп. Ошентип кээде ошол бир суроонун жообу же болбосо бир маселенин жанагы жообу табылмайын, алар бир ай бою күн тартибинен алынчу эмес экен маселе. То есть айлап. Качан ал ошол өзүнүн жообун тапканда, анан кийин баягы точка коюп, ага чекит коюп, анан кийин экинчисине өтүшчү экен. Бул деген сөз, демек, Имам Азам өзүнүн изилдөөлөрүндө өзүнүн шакирттерин колдонуп атат. То есть аларга да мүмкүнчүлүк берип атат. Демократия бар болуп атат. Алар дагы изилдөөгө толук катышкан. Ошо изилдеп келип, анан кийин кайсы кимисинин аргументи күчтүү болсо, ошол жоопко бардыгы макул болуп, фатваны ошого беришкен да. Эгерде даже ошол Имам Азам, Алла рахмат кылсын бул кишинин көз карашы, мисалы, аргументи башка шакиртиникинен төмөнүрөөк болуп калса, жол берген, башканыкын алган. Ошол себептен мына биздин Ханафи мазхабтагы китептерди карасаңыз, фатва китептери же болбосо фикх китептерин деле карасаңыз, аякта бул маселеде Имам Азам мынтип айткан, Имам Абу Юсуф мынтип айткан, Имам Мухаммад мынтип айткан. Бирок фатва Имам Мухаммаддын сөзүнө берилген. Же болбосо Имам Абу Юсуфтун сөзүнө берилген дегендер бар да. Баягы Имам Азам мазхабы дегенде, Ханафи мазхабы дегенде, бир эле ошол Имам Азамдын айткандарын гана ээрчип кете берип эмес, Имам Азам мазхабы дегенде толук бир мектеп сыяктуу болгон экен да. Толук мектеп деп эле айтабыз. Ооба. Бул жерде карабайсызбы? Бул эми Имам Азам Абу Ханифа, Алла рахмат кылсын бул кишинин баягы эмес мазхабы, мисалы, Имам Маликтин мазхабынан мындай экөө карама каршы да. Ал кишиники, мисалы, жеке өзүнүн изилдөөлөрүнө таянса, жалгыз өзүнүкүнө. А Имам Азам, Алла рахмат кылсын, бул кишиники болсо жалгыз өзү эмес, ал жерде шакирттерин дагы баягы, шакирттери болгондо баягы көрүнүктүү шакирттеринин өзүнө тең келип мындай муштахид болгон шакирттеринин сөздөрү дагы бул жерде маанилүү да. Ошол себептүү, демек, Ханафи мазхабы бир кишинин эле изилдөөсүнө негизделген эмес. Ал жерде шакирттеринин үлүшү бар. Ошол себептүү жанагы чөлкөмдөрдөгү айырмачылыктардын, то есть чөлкөмдөрдө Ханафи мазхабынын айырмачылыктарга ээ болгонунун бир себеби бул. Эми бул бир себеп да. Башка да себептери бар. Дагы бир негизги себебин айтайын. Бул Ханафи мазхабы ошол жанагы үрп адат, истихсан деген концепциялар бар да. Ушуларга өзгөчө маани берет. Ошонун ичинде, мисалы, жана урф деген, үрп адат деген концепцияга, ушул булакка маани берет. Биз жогоруда айткандай, салт же болбосо ошол үрп адат ар бир чөлкөмдө ар башкача болот. Бир чөлкөмдө, мисалы, калыптанган үрп адат экинчи бир чөлкөмгө дал келбейт.
Керек болсо мисалы бир эле ошол Кыргызстандын ичинде, Кыргызстан дебейинчи, мына Борбордук Азиянын ичинде баягы элдердин, улуттардын арасында бир баягы бир чөлкө менен экинчи чөлкөнүн ортосунда айырмачылыктар бар. Ушулардын бүт бардыгы эске алынат. Үрп адат бул жерде биздин Ханафи мазхабында негизги ролду ойнойт да. Ошол себепти ушул баягы ушул эки факторду айтып атам. Ушул эки фактордун негизинде анан кийин баягы чөлкөмдүк регионалдык өзгөчөлүктөргө ээ болуп калып атат да. Мисалы биздин ошол жанагы имам Азам Абу Ханифа, Алла рахмат кылсын, бул кишинин шакирттери болду көрүнүктүү. Имам Абу Юсуф, имам Мухаммад, имам Зуфар жана башка муштахид шакирттери. Ошолордун мисалы алардын да көз караштары бар болчу да, өздөрүнүн муштахид катары. Анан демек ким кайсы шакиртинен билим алса, анан ошол шакиртинин илими ошол бир чөлкөмгө тараса, демек ошол шакиртинин көз карашы ошол жака басымдуулук кылды да. Мисалы биздин Маварай Нахр чөлкөмүнө биздин үлүшүбүзгө Кудай Тааланын насип кылганы бул имам Мухаммад болду да. Имам Абу Юсуф эмес, имам Зуфар эмес, имам Мухаммад, Алла рахмат кылсын бул кишине. Себеби жанагы Бухарадан чыккан 768-жылы туулуп 832-жылы кайтыш болгон Абу Хафыз Ахмад Аль-Кабир Аль-Бухари ушул биздин чөлкөмдөн, Маварай Нахр чөлкөмүнөн тиги Багдадка барып, имам Мухаммадтан билим алып, анан ошолну бияка таратып атат да. Ошол себептүү биздин Борбордук Азияда, то есть Маварай Нахрда өзүнчө ошол Ханафи мазхабы түптөлдү да. Ошого биздин үлүшүбүзгө ошол имам Мухаммад. Имам Мухаммад устазы тиги имам Азам ошентип жүрүп олтуруп, биздин сахабаларга барыш керек да. Сахабалардын ичинен биздин ошол Ханафи мазхабынын биринчи устаты десек болот. Ал биринчи устаты тиги ким болуп эсептелет? Абдулла ибн Масуд разияллаху анху, сахаба. Анткени ал кишини Умар разияллаху анху халиф болуп турганда Багдадка атайын жиберип, Куранды, фикты үйрөтөсүң деп жиберген. Анан ал киши келип ошол Ханафи мазхабынын өзү биринчи устаты Абдулла ибн Масуд разияллаху анху болот. Ошондо биздин Маварай Нахр Ханафи мазхабынын биринчи устаты имам Азам Абу Ханифа болсо, экинчи устаты имам Мухаммад Аш-Шайбани болуп атат да. Ошол баягы ошол эме менен ошол баягы мектеп ушундай болуп түзүлүп калды да. Мисалы ошо жанагы мазхабтардын пайда болуу тарыхы деле өзү ушудан көз каранды да. Кайсы жерге кайсы сахаба барса, ошол сахабанын баягы мектеби түзүлдү да. Бизге мисалы демек Ханафи мазхабы үчүн Абдулла ибн Масуд разияллаху анху болсо, башка мисалы Шафи же болбосо Хамбали мазхабтары боюнча тиги Абдулла ибн Умар, Алла разы болсун бул кишиден, жана башка сахабаларды айтууга болот да. Ошол эле Али разияллаху анху өзү дагы, ал киши да факих болгон. Дегендей, ошолордун көз карашын, ошолордон ким таалим алып, ким эме кылган болсо, ошонун жыйынтыгында эле мазхабтар пайда болду да. Анан кийин алардын баардыгын барып устаты барып Мухаммад алейхисаламга, пайгамбар алейхисаламга такалат. Мындай цепочканы ала турган болсокчу, санжыраны. Демек санжырада биздин тиги пайгамбар алейхисалам, андан кийин Абдулла ибн Масуд, андан кийин дагы 2-3 устаз бар, андан кийин эле тиги имам Азам, анан имам Мухаммад, анан имам Абу Хафыз Аль-Кабир, биздики да. Ушундай болуп баягы бир чөлкөмдө ушундай мазхаб пайда болуп калды да. Өзүнүн жанагындай өзгөчөлүктөр, анан өзгөчөлүктөр пайда болуп калды. Өзүнүн баягы ошол жерге, ошол жердин каада салты, үрп адаты дагы
түздөн түз бул жерде таасир этти. Ошол сыяктуу эми биз мисалы мына ушул жерден салттуу ислам дегенди мындай жыйынтыктап айтканда биздин Кыргызстан үчүн демек ахли сүннат вал жамаат дедик да, ошол Мавраи Нахр Ханафи мазхабынын негизинде. Себеби демек Ханафи мазхабы иденттүүлүккө ээ эмес экен. Дифференциалдуу эмес. То есть Ханафи мазхабы жанагы Малики мазхабы сыяктуу бирдиктүү баягы бирдиктүү чечим эмес. Бул жерде регионалдык, аймактык өзгөчөлүк эске алынат. Ошол себептүү биз бул жерде мисалы демек түрк тилдүү элдердин Ханафи мазхабы алардын баягы өзгөчөлүккө ээ. Индо-Пакистан, то есть Перси элдеринин өздөрүнүн баягы устатына жараша, же болбосо жанагы үрп адат каада салтына жараша алардын өзүнүн мазхабы. Ошондой эле Арабистан өлкөлөрүнүн дагы алардын дагы устатына жана үрп адат каада салтына жараша өздөрүнүн регионалдык өзгөчөлүктөрү пайда болот да. Ушуну биз бүгүнкү биздин көйгөйүбүз кээ бир молдолор дагы ушул нерсени түшүнгүсү келбей атабы же чындап эле түшүнбөйбү, маселе ушул жерден жаралып калып атат да. Ошол себептен жанагы Индо-Пакистандан окуп келгендер алар Ханафи мазхабын окуп келди да. Анан алардын түшүнүгү боюнча ушул эле Ханафи мазхабы деп түшүнүп атат демек. Дүйнө жүзү боюнча ушул Ханафи мазхабы биз окуган мазхаб деп туруп анан кийин алар фатваларын айтып жиберип атат. Ал фатвалары биздин Кыргызстандын Мавраи Нахр Ханафи мазхабына түшпөй атат, дал келбей атат. Аны мисалы кылымдар, то есть көп мезгилдерден бери мына өзгөчө орто муун, улуу муундагы кишилер жашоочулар, мусулмандар. Алар мурда тутунуп келаткан баягы дин тутуу салттуулугун ушул жерден жоготуп алды да. Тиги Индо-Пакистандыкын таңуулап атат ушул Ханафи мазхабы деп. Араб өлкөлөрүнөн окуп келгендер, Иордания, Египеттен Ханафи мазхабын окуп келгендер, алар ошол жактын Ханафи мазхабын айтып, анан жыйынтыгында элде мындай эме бир туура эмес түшүнүк пайда болуп, жана антип бир суроого 5-6 жооп болуп атканы, анан кайсынысын тутунабыз деген элдин башына айланганы ушул жерден болуп атат да. Ошол себептүү демек биз ошол баягы салттуу ислам дегенди туура түшүнүшүбүз керек. Демек салттуу ислам дегенде кылымдар бою ата бабабыз кылымдар бою ушул Мавраи Нахрдан бери 7-кылымдан 2-жарымынан бери карай келип бүгүнкү күнгө чейин келаткан, то есть ошол баягы тарыхты карашыбыз керек да. Кайсыны тутунду эле, эмнени тутунду эле. Демек ошол биздин Кыргызстан үчүн салттуу ислам болот. Бир эле салттуу Кыргызстан эмес, бүтүндөй регион. Демек Орто Азия, Орто Азия эмес, Борбордук Азия бир кезде Мавраи Нахр деген ат менен демек баягы динибиз, дин тутуу салттуулугубуз бир болчу да. Бүгүн мына азыр ушул 30 жылдын ичинде ошол нерсени кадимкидей мындай жоготуп баратабыз да. Башаламандыктын пайда болгондугу, чаржайыттыктын пайда болгондугу ушудан болуп атат. Бүгүн мисалы ошол жана мурунку өздөрүнүн ата бабасы тутунуп келаткан динди жоготуп алгандар, ага жаңы башка жактан бир жаңы эми алар кээ бирөөрүнүн түшүнүгү боюнча жаңы болуп атат да. Анан ошол жаңыны кабыл албагысы келбей, анан жыйынтыгында ислам ушул болсо анда мен бул кармабай эле коеюн деп жанантип башка жакка кетип калганынын баягы себептери дагы ушундай болуп атат да. Бүгүн көптөгөн биздин боордоштор мисалы теңирчи болуп кетти. Ошолордун кайсы бир деңгээлде ушул өздөрүнүн мурун ата бабасы тутунуп келаткан дин тутуу салттуулугун жоготуп алгандыгы кайсы бир деңгээлде себеп болду десек, бул аша чапкандык болбойт. Муну моюндаш керек да. Ошондой эле мисалы бүгүнкү күнү интеллигенция өкүлдөрү, алар дагы бүгүн арасатта калды. Себеби өзгөчө орто жаштагы андан улуу кишилер өздөрүнүн жанагы ата бабасы тутунуп келаткан салттуулукту жоготуп алды дагы, жаңысын же эскини кармайын десе, ал эски жакшы алдыга чыкпай атат.
жаңыны кармайм десе, ал жаңы жүрөктөрүнө дал келбей атат. Ошол себептүү бүгүн Арасатта мен мындай Ишенал Арабаев университетинде дагы окутуучу болуп иштегендиктен мен ошол интеллигенция өкүлдөрү менен көп кездешем да. Анан ошодон улам байкалат да. Демек алар бүгүн толук кандуу исламды тутунуп, баягы мурункудай жүрүп кете албай атат. Арасатта карманып туруп атат да. Бүгүн бизге ошол өзүбүздөн салттуу исламга кайтууга бүгүн аргасыздык, муктаждык жаралып калды да. Сөзсүз түрдө биз ошол өзүбүздүн салттуу исламга кайтышыбыз керек болуп калды. Ал үчүн биз өзүбүздүн салттуу исламдын критерийлерин, жанагы жаркырап чагылып турган белгилерин биз бүгүн табышыбыз керек. Аны биз ошол 91-жылга чейинки, эгемендүүлүк алганга чейинки дин тутуу салттуулугубузга кайтсак, ошол жактан табабыз. Бүгүн андан бери 33 жыл болдубу, мисалы эгемендүүлүк алганыбызга. Ошонун ичинде биздин Кыргызстанга диний жамааттардын ар кайсы өлкөлөрдөн киргенине бир 30 жылдын тегереги болду да. Эң улуусуна 30 жыл толду мисалы. Эми алар 30 эле жыл болду. Анан ошол 30 жылда ошол баягы конок болуп келип, анан биздин ушул Борбордук Азияда кылымдар бою салттуу болуп калган дин тутуу салттуулугуну четке сүрүп чыгуу, бул эми мындай алардын өздөрүнүн шаанисине деле дал келбеш керек болчу да. Муну өздөрү да сезиш керек да. Себеби мисалы биз мына кыргызстандыктар өзүбүздүн дин тутуу салттуулугубуз бар. Мына жогоруда сөз кылып келатабыз да. Ошол дин тутуу салттуулугубузду айталы мисалы Маврай Нахр Ханафи мазхабы негизиндеги Ахлу Сүннат вал Жамаат акыйдасы. Ошону биз мисалы ошол Маврай Нахр Ханафи мазхабын айтайынчы. Ошол Маврай Нахр Ханафи мазхабын өзүбүздүкүн Инда Пакистанга барып таңууласак, муну кармагыла деп. Же болбосо мисалы араб өлкөлөрүнө, Египетке барып, же Иорданияга барып, же Саудияга барып ушуну тутунгула десек, бул бизге мындай адепсиздик болот да. Биздин шаанибизге дал келбеген иш болот. Осолдук болот да. Себеби алардын дагы ошо дин тутуу салттуулугун биз урмат кылышыбыз керек да. Инда Пакистандын да мисалы, ошол Индия өлкөсүндө же болбосо Пакистанда кылымдар бою биздики сыяктуу, кылымдар бою 7-чи кылымдан бери карай мындай салттуу болуп келген исламдары бар да. То есть салттуу дин тутуу салттуулугу бар. Алар өздөрүнө баягы керек. Алар андан башканы тутунбай, ошону тутунуш керек. Ошондо туура болот. Араб өлкөлөрүндүкү мисалы Египет же болбосо тиги Иордания жана башка Саудия дегендей. Алар ата бабасы ошо кылымдар бою тутунуп келаткан салттуу исламын алар да тутунуш керек. Биз аларды урмат кылышыбыз керек. Баягы алардын тандоосун. Ошондой калыптанды элинде салттуу ислам болуп калды. Биз аны урмат кылышыбыз керек. Ошондо бизде ынтымак болот. Ошондой эле биз тигилерди урмат кылгандай эле алар дагы биздикин урмат кылыш керек. Демек мындай өздөрүнүкүн бияка таңуулабаш керек. Бүгүн биздин чоң көйгөй Кыргызстанда ошол Инда Пакистандан окуп келгендер Инда Пакистандын Ханафи мазхабын таңуулап атышат. Ушул деп. Египеттен окуп келгендер Египеттикин таңуулап атышат. Ал эми Иорданиядан окуп келгендер Иорданияныкын таңуулап атат. Саудиядан окуп келгендер Саудияныкын таңуулап атат. Эми биздин кичинекей Кыргызстан, анан саналуу 7 миллион калкыбыз бар. Булардын бардыгы эми Кыргызстанда башаламандыктан башка эчтеке алып келбейт. Ошондуктан бүгүн биз биригебиз десек, ислам динин бекем кармап, ислам динин сактап калабыз десек, анда биз бүгүн салттуу исламдын баягы өзүбүздүн кылымдар бою сакталып келген, бизге улуу муун өткөрүп берген салттуу исламды биз дагы көздүн карагиндей сактап, аны кийинки муундарга өткөрүп берүү ыйык милдетибиз турат да. Ошону аткарыш керек. Ошону аткарсак, анда бизде биримдик болот. Ошол эмеге мына сырттан окуп келгендер түшүнүш керек. Эми алар биздин эле жарандар да. Кыргыз балдар мисалы көпчүлүгү. Демек алар ошол жактан окуп келди, мен ушуну жайылтышым керек, мындан башкасын бүт баары туура эмес деген
көз караштын өзү туура эмес. Анан мен мындай түз эле айтат элем, бул эми мен буларга ушул биздин урматтуу сырттан окуп келгендердин бүт бардыгына ушул куттуу студиядан кайрылгым келет да, урматтуу ушул башка өлкөлөрдөн окуп келип аткан биздин жарандар, ушул биздин Кыргызстанда өзүбүздүн салттуу исламыбыз болуп келген кылымдар бою. Силер дагы аны урмат кылып, ошол биримдикке ошол келүүңөр мындай бүгүнкү күндүн талабы да. Эгерде мисалы мындай жөнөкөй айтканда, эгерде ушинтип өзүбүздүн салттуу исламды мисалы сүрүп чыгууга кайсы бир аракеттер жасалса, ошол демек бул бери жагы кыянаттык. Ошону биз бүгүн түшүнүшүбүз керек да. Биз өзүбүздүн эң башкысы ошол исламды сактап калабыз десек, анда биримдикке келишибиз керек. Бизди биримдикке алып келе турган ошол бир эле салттуу ислам. Ал салттуу ислам кайсы десе, тиги салт аралашкан ислам деп бирөөлөр ага ынанбай, же болбосо салттуу ислам десе Ханафи мазхабы, Матуриди акыйдасы жалпы жолунан жок көрсө, биякта салттуу ислам дегенде да туура эле болуп атат. Демек салттуу деп аткан, салт аралашкан дегенден максатыбыз демек салтка айланган деп түшүнсөк болот. Кылымдар бою салтка айланып калды. Биз өзү мисалы ар бир сөздөрдү айтабыз го, бир иш такай кайталанып өтсө салтка айланып калган, салтка жараша деп коебуз мисалы. Ошол эле маани бул жерде. Демек биздин дин тутуу салттуулугубуз, то есть кылымдар бою сакталып келдиби, ошол биздин салттуу ислам болуп эсептелет. Анан Ханафи мазхабы дегенде бул жерде биздин регионалдык өзгөчөлүгүбүз алдыга чыгат. Демек себеби Ханафи мазхабында айырмачылыктар бар экен регионалдык. Ошол себептүү биз салттуу исламдын негизи катары Маварайнахр Ханафи мазхабыны тутунушубуз керек. Ошондо туура болот. Бул деген сөз мисалы Маварайнахр Ханафи мазхабы десе эле, Индо-Пакистан Ханафи мазхабы же болбосо Арабстан Ханафи мазхабы, алар туура эмес дегенди туюндурбайт. Алар туура өзүнүн чөлкөм үчүн. Индо-Пакистандыкы мисалы Индо-Пакистан үчүн туура. Арабстандыкы мисалы Арабстан үчүн туура. Египеттики Египет үчүн, Иорданияныкы Иордания үчүн. А биздин Борбордук Азия үчүн өзүбүздүн мазхабыбыз бар. Эми бул жерде мындай негизги принциптерде айырмачылыктар жок. Жанагы эме сыяктуу эле мазхабтар деле мисалы исламдын негизги принциптеринде бардыгы биригет да, бир. Кудайдын жалгыз дегенде мисалы баары эле Кудай жалгыз дейт. 5 маал намаз окуу, баарында эле 5 маал намаз окуу, бир жолу өмүрүндө бир жолу ажыга бар. То есть исламдын 5 парзы мисалы негиздери. Ошондой сыяктуу эле Ханафи мазхабынын ичинде дагы ошондой өзгөчөлүктөр бар да. Ал региондорго жараша. Ошол нерсени биз ар бирөөбүз туура түшүнүшүбүз керек. Анан ошол ар бир чөлкөмдүн өзүнүн Ханафи мазхабы туура экендигини биз ошону ынанышыбыз керек да, ошону моюндашыбыз керек. Жок, меники туура, булардыкы туура эмес, муну өзгөртүш керек деген да анда туура эмес болот да.